Сөз Кыргыз Республикасынын Судьялар Кеңешинин өкүлү Темирбек Мадамбекович Ибраимовго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы да бир жолу. Кыргыз Республикасынын Судьялар Кеңешинин жогорудагы Жаран Жорокуловдун кайрылуусу өтүнүчү боюнча кеңешип төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик. Уруксат берсеңиздер, кайра кайталоонун кажети жок деп ойлойм. Алмаз Табалды иштин жана жогорку кеңештин өкүлүнүн позициясы менен дал келет биздин позиция. Андан сырткары талкуу жыйындын жүрүшүндө суроолор болду. Бул талап, мыйзам талабы Кыргыз Республикасынын жогорку соту эң жогорку орган болгондуктан, алардын кабыл алынган актылары акыркы болгондуктан, кайра даттанууга жатпагандыктан ушул норма кабыл алынды деп эсептейбиз. Аны күчөтүү тартибинде жогорку соттун судьяларынын кесипкөйлүгүн дагы бир жолу күчөтүү тартибинде кабыл алынды деп эсептейбиз. Суроолор болсо жооп берем. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Судьялар Кеңешине. Суроом жок, рахмат. Темир Мадамбекович, Судьялар Кеңеши ар бир мыйзамдын долбооруна судьялардын макамы боюнча өзүнчө корутунду берчү эле да. Ошондой корутунду бар беле? Эмне деп жазылыптыр эле? Сизге чейин беле? Бул мага чейин каралган экен, корутунду каршы пикир, бул нормага каршы пикир берилген эмес. Эми бүгүнкү баягы мыйзам, то есть убакыттын талабы экен. Алдыга жылганда бул төрага айтып өттү, жана системалык өсүүдө туура болот. Анткени да бир-эки жетишпеген маселелер бар. Действующий мыйзамдар жогорку сот жана жергиликтүү сот дейт. А жергиликтүү сотто биринчи, экинчи инстанция соттору кирет. То есть ар бир судья болом деген жаран, анда тандоо бар. Биринчи сот, биринчи инстанциядагы сотко же шыр эле экинчи инстанциядагы сотко. Бул 10 жыл мына акыркы реформа 2012-10 жылдан кийинки реформаны ала турган болсок, биздин система бүгүнкү күндө калыптанган. Экинчи инстанцияда судьялар бар, биринчи инстанцияда иштеген эмес. Ошондой эле жогорку сотто дагы бар. Экинчи инстанцияда иштеген эмес, бирок биринчи инстанцияда иштеген судьялар бар. Анын баары баягы убакыт өзүнүн эмесин көрсөтөт экен да, тажрыйба. Иштердин кароо сапаты деп жогоруда маселе каралды. Чындыгында кээ бирки коллегаларыбыз да экинчи инстанцияда иштейт, бирок иштин кароо сапаты төмөн. Биринчи инстанцияда иштеген эмес. Наоборот, биринчи инстанцияда иштеген сапаты жогору экиге караганда. Анан жогоруда айтылып өтүлдү, ушул чектөө судьялар арасында жогорку сотко барыш үчүн чектөө болуп калбайбы? Мындай алып караганда бул талап 2024-жылы конкурс болду ушул нормага ылайык. Ал жакта эки местага 20дан ашык кандидат катышты. Ал жылдан кийин убакыт өттү, бүгүнкү күнгө бул кандидаттардын саны өстү. Андан кийин бул норманы алып караса, Конституцияда 5 жыл деп турат судьялык стаж, ошону 2-3 кылып бөлдү. Бүгүнкү күндө ротация жүрүп, жогорку, то есть экинчи инстанциядагы судьялар 1ге түшүштү. Биринчи инстанциядагылар 2ге түштү. Бул нормадагы жанагы системалык өсүү деп атпайбы? Полномочия төрага да калган, көрсөтүлгөн да, каралган. Бул жакта төрага активный катышыш керек системаны түзүш үчүн. Ошол мыйзам ошондо көрсөтөт. Ротация жолу аркылуу деп атат. Бул деген ишти нагрузканы азайтып, өз убагында кармап, мындай бат кандидаттарды, то есть системаны бат толтуруу максаты. А то биздинки бүгүнкү норма боюнча конкурс, резерв, конкурс менен 2-3 ай убакыт өтүп кетип атат. 1 ай ал штат ордунда туруп, ошол жерде нагрузка көп болуп атат. Соответственно, нагрузка көп болгондо ишти кароо сапаты азаят. Ал эми мына 6 декабрдан күчүнө кирет мындай бирсе резерв. Кандидат штат ачылды, ал жактан шыр кетириш керек,
ал жактын барып судьясын толтуруш керек. Анан бүгүнкү күндө дагы практика башталды. Бул багыттар ушундай болуп атат. Максат Ош, Бишкек шаарында более мындай опытын, тажрыйбалуу, кесипкөй судьяларды алып келип ушул жактан биринчи инстанциядан иштетиш керек болду. То есть экинчи инстанцияга барганда ал судья жаңы судья эмес, ал жактан тажрыйба ала турган эмес, мындай ишке так кесипкөй карап ошол ишти баа берип, соттук актыга, далилдерине баа берип, ошого негиздүү жана мыйзамдуу чечим кабыл алыш керек. Ал жакта адамдын тагдыры, талаш, мүлк, ар кандай маселелер каралат. Ошондуктан бул эл аралык практиканы деле карасак мындай экен. Эл аралык практикада Европа өлкөлөрүндө биринчи инстанцияда иштөө милдеттүү болуп коюптур. Биринчи инстанцияда соттоо. Демек ал сен биринчи бакта иште, андан кийин жогорку сотко бар дейт. А кээ биркилеринде апелляциялык сотто иштөө милдеттүү деп койгон. То есть сиз жогорку сотко барыш үчүн судья болуп, анда апелляциялык сотто иштешиң керек деген мындай. Ошондой эле норма апелляциялык сотто иштеш үчүн анда биринчи инстанцияда иштеш керек деген норма болуп, анан мен ойлойм жанагы 3-2 жыл деген бул убакыт бат эле, экинчи жыл уже өтүштү, кадрлар жетишпей калат деген деле мындай орчундуу маселе жок. Наоборот, ушул мындай кесипкөй профессионалдуу судьялар келет деген ойдобуз. Ал эми жанагы бир моментине токтоло кетсем, бул жакта сот системасы конституциялык соттогу кирет. Кыргыз Республиканын сот системасы. Ошондой эле ЭАЭСтин судьясы кирет. Ушул эки судьянын судья кесиптештерибизге суроо ачык калып калган. Бул менин жеке оюм. Аны норма менен ким мындай кошуп кетиш керек болчу. Анткени бул судьялар деле профессионал, илим жагынан, бүт жагынан жетишкен. Анан кийин действующий норма карасак, конституциялык соттагы, жогорку соттагы бирдей статуста. Эң жогорку сот органы болуп эсептелет. Балким ал жерден мындай жогорку сотто иштеген деген эле статус бирдей болуш керек да. Анткени конституциялык соттагы Кыргыз Республикасынын жогорку соту конституциянын өзүндө нормасына дал көрсөтүлгөн эң жогорку орган болуп. Демек алардын статусу бирдей болуш керек деген. Жыйынтыгында ушундай суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Дұрыс.